Урматтуу Адилбек Алайшевич, мына сиздин докладыңызды уктук, жалпы командаңыз менен биргеликте аткарып аткан иштериңиздерди көрүп атабыз. Эми бүгүнкү күндө 34,3 миллиард профит менен келген бул жакшы көрүнүш, ишиңиздерге ийгилик. Ошо утурлай эле эми ушунчалык профит менен чыгып атканыбыздан кийин дагы элдин көйгөйлөрүн келерки ушул бюджетке бир сунуштарыбызды берсек. Бактыер Ергешевич, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин Кара Суу районунда көпчүлүк элдер дыйканчылык менен, малчылык менен алектенишет. Анан биринчи кезекте ыраазычылык, ушул дыйкандардын үнү Отсадыр каналы мына башталып, буюрса мына 3 жыл аралыгында бүткөнү турат. Ошону да көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, аягына чыга турган кылып. Ошого утурлай эле азыр эми ар бир айылга барсаң таза суу көйгөйү эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Туура буга чейин эми Дүйнөлүк банк тарабынан, ар кандай долбоорлор тарабынан, Арис тарабынан 10 айыл, 20 айыл болуп келген. Эми мындан бул жагына сиздин да буга чейинки докладдарыңыздарды угуп жүрөбүз. Мына бул биздин республикалык бюджеттен өзүңүздөр жасай тургандагы айылдар бар. Ошону дагы бир комплекстүү карап жасасак. Анан азыр сиз айтып атасыз, айыл өкмөттөр ПСДсын берсе деп. Эми айыл өкмөттөр, мен ойлойм, сиздерге түзмө-түз баш ийет. Сиздер тапшырманы коюп, талапты койсоңуздар, сиздерге берсе дагы жеңилирээк болмокта. Ошон үчүн ушул таза суу боюнча дагы көбүрөөк көңүл бурсак. Бактыер Ергешевич. Мен ПСДны биз жасайбыз. Алишер Абибуллаевич, ПСДны биз жасайбыз. ПСДга чейин документти сурап атабыз. Ал документти биз тапшырма бердик, тапшырманы койдук. Жаңы жылдан кийин мен Адылбек Алишевичке представление берем ГРК айыл өкмөттөргө. Ошол жумуштарды жасабаган үчүн биз бүгүнкү күндө 601 айылда биз жумушту аткарып атабыз. 601 айылда. Мындай жумуш болгон жок. Ош областы өзү негизи Кара Суу району эң начар таза суу боюнча. Эң начар Жалал Абад областы, анан Ош областы и Чүй областы болуп атат. Кара Суу району. Ош областынын Кара Суу району эң начар. Биз азыр донорлор аркылуу, республикалык бюджет аркылуу биз ушу Ош областка мындай көбүрөөк айылдар киргизүү боюнча дагы тапшырма койдук. Туура айтасыз. Бизге президент тапшырма койду. 2030 жылга чейин бүт айылдарды таза суу менен камсыз кылуу. Бүт айылдарды. Кыргызстан боюнча. Рахмат.